Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президенттин атын жамынып, ишкерди тономок болгон эки адам кармалды. Садыр Жапаровдун жээни кеңешчиси болом деп президенттин атын жамынган эки адам кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, АА деген адам өлкө башчынын атын жамынып ишкерден 50 миллион сомдук көмүргенди чет элдик компанияга берүүнү талап кылган. Болбосо укук коргоо органдарындагы байланыштары аркылуу каматаарын айткан. Атайын кызматка бул боюнча арыз түшүп, президенттин атын жамынып жүргөн АЖЭ деген дагы бир киши кармалды. УКМК ушул сыяктуу окуялардын жапа чеккендер болсо 012 62 05 85 номерине кабарлап коюуну суранат. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Мына бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Улуттук телерадио компаниясы алардын кызматкерлерине миллиондогон акча кымырып алган деген шек менен кылмыштык иши козголду деген маалымат боюнча үн катты. Эскерте кетсек, буга чейин жергиликтүү басмалардын бири укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянып УТРК Париждеги Олимпиада оюндарын жана футбол боюнча Евро 2024 мелдешин көрсөтүүдө жарнамадан тапкан 200 миллион сом акча чет мамлекеттерден келген гранттарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун жазган. Аталган мелдештерден кийин медиа мекеменин айрым жетекчи адамдары ар кандай мүлк анын ичинде унаа алган айтылган. Ошондой эле УТРК караштуу Кыргыз телефильм студиясындагы 25 миллион сомду кымырылганы боюнча кылмыш иши козголуп, бир адам кармалганы, бирок кайра тилгат менен кое берилгени тууралуу сөз болгон. УТРКнын маалыматы боюнча алар Париждеги Олимпиаданы чагылдыруу үчүн лицензияны 100 000 долларга сатып алган, бирок башында 1,5 миллион доллар сураган. Алар лицензияга кеткен 100 000 долларды жарнамадан жана мелдешти чагылдыруу укугун башка кабелдик телеканалдарга сатуу аркылуу актап, кошумча киреше тапкан. Ал эми Евро 2024 мелдешин көрсөтүүчү мамлекеттик казнадан бир тыйын да коргон эмес, чыгымды өнөктөш компания мойнуна алып, УТРК мелдешти көрсөтүүдөн да киреше тапкан. Ири мелдештер аяктагандан кийин айрым жооптуу жетекчилер ар кандай мүлктөрдү, анын ичинде автоунааларды сатып алган деген маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. УТРК Кыргыз телефильм боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын, бирок бөлүнгөн каражатка бир тарыхый көркөм тасма тартылганын жана экинчи тасмага даярдык иштери жүрүп жатканын билдирди. Азырынча жыйынтыктоочу отчет бериле элек, деди УТРК. УКМК окуудан чыккан курсанттардан сарпталган акчаны өндүрүүнү көздөүүдө шарты. Улуттук коопсуздук кызматы академиясынын курсанттары алардан көз каранды болгон себептер менен окуудан чыгарылса, мамлекет сарптаган каражатты кайтарып берүүгө милдеттендирилет. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атындагы УКМКнын академиясынын курсанттары окууга жетишпей, тартип бузуп соттолуп, өз каалоосу менен окуудан чыкса, же аскердик милдетин өтөөдөн баш тартса, акчаны кайтарып берери жазылган. Аскердик билим жогорку тартипти, тырышчактыкты жана жоопкерчиликти талап кылат. Мамлекет ар бир курсантты кийин куралдуу күчтөрдө, анын ичинде улуттук коопсуздук органдары кызмат өтөөрүн күтүп, аны даярдөөгө көп каражат жумшайт деп жазылган маалыматта. Документтин негиздемесинде азыркы тапта мындай талаптар медициналык, фармацевтикалык, педагогикалык, ошондой эле укук коргоо ишинин адистиктери боюнча бюджетте окугандарга колдонулары белгиленген. Эсиңиздерге сала кетсек, күзүндө президент Садыр Жапаров УКМКнын генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясын ачкан, анда окуу жай чекистерди даярдоо милдетин аркалай турганы айтылган. Максат ажыда адашты, мындан ары сабак болушу керек. МСН коин менен шугулданган балдарга Максат Төлөмүшов Аравиядан бата берип, элди козуткан видеосу тараткан. Чайынды ичиптир, абройлуу молдо шыктандырып, үгүттөп атса башкалар карап турушабы? Негизи Максат ажынын колдоочулары, тарапташтары арбын, ага карап түздөнүп ээрчигендер да көп. Мындай шартта этияттап байкашы керек эле. Элди алдыгандарга шыкакчы болуу жарабас. МСН коин боюнча айткан сөздөрдө бата бергенине Максат Токтомушев өкүнүп, алардын артын таржымалын сурабаганына кыжалат болгон билдирүүсү соц тармакка тарады.
Адашкандын айыбы жок, айланып үйүрүн тапкан соң демекчи, эми кайра өздөрүн оңдоп жамы журтка туура багыт берүүсү маанилүү. Мындан ары сабак болсун деп жазган Арба KG сайты. Болот Сүйүнбаев кылмыш иштерин кантип жаптырып алган? 2020-жылдагы октябрь төңкөрүшүнөн кийин УКМКнын мурдагы орун басары Болот Сүйүнбаев өлкөдөн качып кеткен, себеби алтын контрабандасы боюнча кылмыш иши козголуп, уудуу кеп жаралган эле. Чет өлкөлөрдө мыйзамсыз ташылган алтындарга кырыша болгонбу? Ушундай иштерге байланыштуу издөөгө алынган ЖМКларга чыккан. Эми карап туруңуз, кызыгы Болот Сүйүнбаев бир топ убакыттан бери өлкөдө эркин талтая басып, жыргап жүргөнү айтылууда. Ал тургай жамандык жакшылыктардан көргөндөр да бар экен. Ошондо Сары Болот кылмыш иштерин кантип жаптырып алган? Коомчулукка маалымат берилген жокко. Алып жулуп байгандары менен көмүскөдөн бөлүшүп, карга кырган көзүн чукпайт иш арасында бүткөнбү? Канча кустуу болду экен? Айтор суроолор арбын. Эмнеге официалдуу маалымат берилбейт деп жазган Арба KG сайты. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Борбор Азияда суунун тартыштыгы күчөйт, эксперттер эмне сунуштоодо? Борбор Азияда суу тармагы өтө аянычтуу абалда. 2028-жылы регион суу таңкыстыгынын курч фазасын өтөт. Бул тууралуу Россия Илимдер Академиясынын дүйнөлүк экономика жана эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия секторунун башчысы Станислав Причин Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн тегерек үстөлдө билдирди. Анын айтымында бул айыл чарба жана жергиликтүү эл үчүн кошумча тобокелдиктерди шарттайт. Көйгөйлүү тармактарды белгилей кетейин. Биринчи кезекте бул климаттын өзгөрүүсү. Глобалдуу жылуулук Борбор Азияда таза суунун булагы болгон мөңгүлөргө кесепетин тийгизет. Мөңгүнүн азайышы дарыяларга жана эл пайдаланып көнгөн суунун көлөмүнө терс таасир этет, деди Причин. Эксперт Борбор Азия элинин саны көбөйүп жатканына токтолгон. Бул жаатта калкы 91-жылдан 2005-жылга чейин 22 миллиондон 37,5 миллионго өскөн. Өзбекстан лидер. Тажикстан калкынын саны бүгүнкү күндө 10 миллион деп көрсөтүлгөн. Жалпы карай келгенде региондун жашоочулардын саны 80 миллионго чамалап калды. Демек, ичүүчү суу көбүрөөк пайдаланыла баштайт. Мындан тышкары регионалдык башкаруунун калыпка түшпөгөнү да суу ресурсуна таасир этүүдө. Бизде тиешелүү укугу бар эл аралык институт, олуттуу инструмент жок. Бул суу маселелерин чечүү боюнча абал кыйла оор суу бөлүштүрүү менен алектенбестен жалпы стратегия иштеп чыга турган институттар керек. Бул багыттагы алгачкы кадамдарды байкап жатабыз. Камбар-Ата долбоорун азыр региондогу 3 мамлекет ишке ашырууда. Бул жакшы көрүнүш, бирок жетишсиз, деди Причин. Ал Борбор Азияда суунун баасы дүйнөдөгү эң арзан баа экенин белгилеген. Казакстан суу арзан мамлекеттердин үчтүгүнө кирет. Кыргызстан менен Өзбекстан ошол эле деңгээлде. 1 куб метри 10-14 цент деп бааланат. Салыштыруу үчүн айтсак, Россияда 49 цент, өнүккөн өлкөлөрдө $1. Бизде суу бекер болгондуктан да көп пайдаланылып, чексиз ресурс катары кабылданат. Элдин психологиясын өзгөртүү керек, олуттуу программа зарыл, деди эксперт.
Причина акыркы ондогон жылдардын ичинде Борбор Айзада сугат жердин аянты 2,2 миллион гектардан 10 миллионго чейин кеңейгенине токтолду. Анын айтымында ирригациялык системаларда бир топ эскирген. Адис сууну сарамжалдуу пайдалануу үчүн анын биринчи кезекте кымбаттатууну, канал суу тазартуучу курулуштарды салууну, ошондой эле суу чарбасын системалуу реконструкциялоону сунуштады. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун директору Токон Мамытов суу көйгөйүн чечүү үчүн Борбор Азия өкмөттөрү үчүн өзүнүн улуттук гидросаясатын иштеп чыгышы керектигин белгиледи. Ирак Чыгыш федералдык университетинин эл аралык мамилелер кафедрасынын профессору Алексей Михайловдун айтымында, технологиялык тармакты өнүктүрмөйүн суу пайдалануу жаатында прогресске жетүү кыйын. Суунун деңгээлине туруктуу негиздеме мониторинг жасалышы кажет. Суунун деңгээли ичине курамын сапатын текшерип тура турган гидрородрондор керек. Мындан тышкары Борбор Азияда экосистемалык кызматтын орто моделин түзүүгө болот. Жалпы жонунан алганда азыркы тапта көйгөй өтө курч, бирок туура технологиялар колдонулса чечилбеген маселе болбойт, деди ал. Вице-спикер жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлбөйт. Бул тууралуу вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев билдирди. Буга чейин парламент спикери, вице-спикер баш болгон 9 депутат шайлоо тартибин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Муналам коомчулукта күздө мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлөт деген божомол тарап жаткан. Сыдыгалиевдин айтымында 2026 жылга белгиленген депутаттардын андан кийинки президенттин шайлоосу өз убагында болот. Ошондой эле ал мыйзам долбоору гендердик балансты сактоого багытталганын белгиледи. Гүлшаркан Култаеванын ордуна Гүлсүнкан Жунушалиева жогорку кеңешке депутат болуп келди. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшаркан Култаева мандатын тапшырды. Бул тууралуу БШКнын жыйынында белгилүү болду. Маалыматка ылайык, анын ордуна Ата журт Кыргызстан партиясынан Гүлсүнкан Жунушалиева келет. БШКга күбөлүк жана депутаттын эн белгисин тапшырды. Гүлсүнкан Жунушалиева юридикалык илимдеринин магистри, философия илимдеринин кандидаты, эл агартуунун отличниги. Баатир унаа ойнотулат. Депутат элди шайлоого кызыктыруу үчүн лотерея өткөрүүнү сунуштоодо. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жарандарды шайлоого катышууга кызыктыруу үчүн лотерея өткөрүп сыйлык берүүнү сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Маматалиевдин айтымында, акыркы жылдары шайлоого келгендердин саны өтө аз болууда. Шайлоочулардын 30%га жакыны гана добуш берүүдө. Шайлоого катышпагандарга айып пул салуу маселеси да көтөрүлгөнүн айткан депутат жарандарды шайлоого келүүгө кызыктыра турган лотерея аркылуу сыйлык берүүнү сунуштаган. Шайлоочу добушканага келгенде талон алат. Ал добуш берип чыккандан кийин ошол талон боюнча шайлоо күнү кечки 22:00 лотерея ойнотулат. Сыйлыкка Баатир унаа, iPhone, турмуш тиричилик техникасын берүү маселеси каралууда, деди ал. Ал ар бир шайлоочу менин добушум эч нерсени чечпейт дебей шайлоого катышышы керек деген пикирде. Бишкекте номер 7 автобустун алдын тосуп туруп алган айдоочу айыпка жыгылды. Бул тууралуу кайгылуу кызматынан кабарлашты. Окуя 14 февралда түштөн кийин Чүй проспектисинде болгон. Санк-Йонг-Тиволи унаасын айдап бараткан жаран автобустун айдоочусунун алдынан кесип кетти деп коомдуктун алдын тосуп турган окуянын видеосу тараган. Кайгылуу кызматкерлер аталган айдоочуну издеп тапкан. Ал 44 жаштагы жаран болуп чыккан. Ага укук бузуулар кодексинин 188-беренесинин 1-2 бөлүктөрү боюнча протокол түзүлүп, жалпы 4000 сом айып пул салынган. Ал менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Дээрлик 100 күн ачкачылык кармаган Султанбеков аны токтотуп турууну чечти. Дээрлик 100 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан саясатчы Темирлан Султанбековдун аны токтотуп туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу анын Facebook'тагы баракчасында айтылып, саясатчынын каты жарыяланды. Саясий куугунтукка каршы 100 күндө ачкачылык кармаганын айткан Султанбеков ачкачылыкты токтотуп турууга бир нече себеп бар экенин айтты. Медициналык текшерүү анын ден соолугунун солгундап, тез арада дарылануу керектигин көрсөткөн. Ал көп жылдан бери орозо кармагандыктан быйыл да орозо тутат. Туугандарынын, жакындарынын, жарандарынын, партиялаштарынын, чет элдик кесиптештеринин ачкачылыкты токтотуу тууралуу кайрылууларына кулак салууну чечкен. Ал ден соолугун оңдоп алып, орозо кармай турганын, андан кийин болушунча эртерээк ачкачылыкты улантаарын айткан. Эскерте кетсек, социал-демократтардын лидери делген Темирлан Султанбеков партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Түрксевер былтыр 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында добуш сатып алууга шектелип кармалган. Алар камакка алынып, партиясы шайлоодон четтетилген.